Куттуу Баткен жергесинин тургундары. Мен Баткенге алгачкы жолу келип атам. Аябай ыраазымын да. Себеби мен Сеулдан келемби, Лондондон келемби, Кыргызстанга келгенде маскачан адамдарды көрөм да. Көп маскасы, бир эмес, 10-15 маскасы бар. Жасалма. Бул жерде жасалмалуулукту көрбөдүм. Чыныгы жүзүңүздөр үчүн өзүңүздөргө кол чаап коюңуздарчы. Эми бул жерде биринчи эле мен Гапыр агай бул кыргыз элине түшкөн кут деп билиңиздер. Бул эле бир эле лейлектин кут эмес, кыргыз элине түшкөн кут. Азыркынын дүйшөнү же болбосо экинчи Исхак Разаков төрөлдү десек, бул аша чапкандык болбойт да. Bunday адамдар ааламда эко болсо бирөө агай, бирөө болсо агай өзү жалгыз. Себеби бул глобалдык проблеманы чечип атат. Адамды адам кылыш, инсанды инсан кылып тарбиялаш, жан дүйнөнү тазартышты агай көтөрүп атат. Эми бул эне мектебин айтсак, энем Раматул көп айтат эле, бата бергенде эмне дейт эле? Алтын доордун жашашын насип кылсын, кылсын. Вот алтын доорду баштаган, алтын доорго угутту сепкен, ачыткыны койгон бул агай болуп Гапыр агай. Эмне себептен алтын доорду атам? Энеме суроо берем да, эне эмнеге мага алтын доорду жашаш насип кылсын? Алтын доордун жарчысы бол дейт эле. Атым Айбарчын, Барчын бул бүркүттүн баласы. Сен алтын доордун жарчысы болосуң, ааламга сүйүүнү тартуулайсың. Бул энемдин олуялыгы экен да. Эми азыр айтайын десем, алтын доор кандай болот дегенди айтканда, адам улутуна, жынысына, жашына карабай, жан дүйнөсү таптаза болот. Жан дүйнөсү оп-окшош болот. Бирөөгө жакшылык сүйүү тартуулайт, жамандык менен ичи тартып агай айткан бакылдык жок болгондо алтын доор болот. Алтын доордун куруучусу, жарчысы силер болосуңар деп бата берчү. Көрдүңүздөрбү? Бата менен эл көгөрөт, жамгыры менен жер көгөрөт. Муну мен эми түшүнүп атам да. Эми мен Сеулда башка жакта окуп жүрдүм. Оюма келбептир да, мен билим берип, мен сүйүү тартып атам. Жок. Эне бул эмне дейт? Эне тамыр, ата маңыз. Эне үйдүн куту, эне үйдүн өзөгү. Ошол өзөк күчтүү болсо, маңызы илимдүү, билимдүү, адамгерчиликтүү болсо, ошол үйдүн коломтосу кордуу болот. Балдары ыймандуу болот, кыздары уяттуу, намыстуу болот. А коломто курап калган болсо, өзөктө эчтеке жок болсо, анда эмне болот? Вот проблема. Кийимдин жыртылганы, бут кийимдин жыртыктыгы бул проблема эмес, жан дүйнөнүн жардылыгы бул проблема. Англичандардын эң жакшы көргөн мага жакка макалы I am angry because I am hungry дейт. Я злой, потому что я голодный. I am angry because I am hungry. Я злой, потому что я голодный. Мен ачуулумун, себеби мен ачкамын дейт да. А биз тамакка тойбойбуз. Себеби жан дүйнөбүз жарды, жан дүйнөбүз ачка. Биз мээримге, сүйүүгө муктажбыз. Туура айтамбы? Жан дүйнөсү толу адам бардык нерсеге топук кылат, канаат кылат, сабыр кылат. А бизде канаат, топук, сабыр, адамдын эки көзү топуракка төгөт дейт. Ошол туура болот да. Эчтекеге тойбой калдык да. Эми сабырдын түбү саралтын, санаган ойго жетесин, кайгынын түбү каракөл, түшөрсүң, чөгүп кетерсиң дейт. Каракөлгө бизди депрессия, стресс, сабырсыздык түшүрүп атат. Бирок каракөлгө жалгыз өзүбүз түшүп кетип аткан жокпуз. Ата-эне, бир тууган жакындарыбызды кошо сүдүрөп кетип атабыз. Бекер айтпайт да, казанга жакын жүрсөң көзү чыгат. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети. Мен бул агайды менен замандаш болуп, агайдын колунан чай ичип, үйүндө, куттуу үйүндө түнөгөнүмө Аллага чексиз ыраазычылык билдирем. Мен сизди бул бизде ушундай азыр көбүнөн угам да, досторумдан угам. Сен ушунча тил билесиң, Кыргызстан тупикке келип калды. Балдарыңды алып Кореяга кетпейсиңби, Москвага кетпейсиңби? Менде бар мүмкүнчүлүк, Кудайга шүгүр. Бирок Кыргызстан куттуу жер. Кыргызстанды мен эч жерге теңебейм да. Анан эми ушул куттуу жер, куттуу эл деп атабыз. Манастын эли, Чыңгыздын эли эч качан кыйчалыш жолго кыйналбайт да. Бирок ошол кыйчалыш жолго келгенде, ошол жерден алып чыга турган бир эр жигит, эр азамат керек эле, бул Гапыр агай да. Мисалы Манаста айтабыз да, тирүү болсок бир
дөөдө өлүү болсок бир чуңкурда бололу деген адам. Кыргызды кыйынчылыктан алып чыккан. Азыр биз дагы ошондой кыйынчылыкта турабыз да. Мен университетке балдарга барганда, балдардын көзүнөн мен эчтеке көрө албайм. Туман да, туман. Максатын билбейт, кыялын билбейт, милдетин билбейт, каяка барып аткан багытын билбейт. А багыты жок адам каяка барат? Максаты жок адам каяка барат? Максатсыз адам бул эки калагы жок кайыкка чыккан адам сыңары да. Толкун каяка бурса кете берет. Акыры тупикке барып башы жарылат да. Демек, максатты туура коюшубуз керек, кыялды максатка айландырып, аракет кылып, ана результатын көрүшүбүз керек да. Мен ошо балдарга психологиялык сабак өтүп бериңиз деди. Бардык класстарга кирдим. Сабак өткөндөн кийин кыздар эжеке сүрөткө түшүп алайлычы дейт да. Бул мен үчүн эмне? Бир сыймык, бир жоопкерчилик да. Мен алар менен сүрөткө түшүшкө чоң бир гений эмесмин. Жөнөкөй эле адаммын, жөнөкөй карапайым адаммын. Болгону тил үйрөнүп койдум, 7 тилди. Болгону. Эми анан ошолордун көзүндөгү мындай жылуулукту, мээримди, адамгерчиликти көрдүм. Эжеке сизди кучактап алайынчы дейт. Неге десем, сизден оң энергия алгым келип атат. Көрдүңүздөрбү? Мен максат жазганда эмне деп жазат элем? Мен ресурсный человек болгум келет. Мен бирөөгө бир нерсе бере турган адам болгум келет. Бирөөгө ушак айтып, бирөөнүн кийимин жамандаган эмес, бирөөгө мээрим, оң энергия, касиет, жакшылык тартуулагым келет. Кичинемде менден сурайт экен. Кандай кесипти жакшы көрөсүң десе, ким болосуң десе, мен сүйүү тартуулагыч болом деген экенмин да. Азыр айтып күлүшөт. Демек, ааламга сүйүү тартууласак 10 эсе болуп кайра келет. А жамандык тартууласак, ал 1000 эсе болуп кайтат. Ошону билип коюңуздар да. Эми мен сиздерге бир нерсени айткым келет. Ошол кыздар, кучактаган кыздар эртеси мынтип ырайчылык кат жазып келишти кол менен. Бул чыныгы адамгерчилик. Ана мен дагы агайдын бир нерсесин айтайын. Агай балдардын бардыгынын жан дүйнөсүн тазалап, аруу кылып, аппак кылып коюптур. Бул байкалды. Алардын көзүнөн, мамилесинен, сүйлөгөн сөзүнөн. А бирок бизде ошончо адамдар турат, жан дүйнөсү көрүнбөй калган слой катмарлардан. Депрессия, стресстен улам балдардын жан дүйнөсү, жүрөгү көрүнбөй калган. Ошол жүрөктү тазалай турган инсан сиздер. Ал үчүн эне мектебинде окушуңуздар керек. Бул шарт. Эми мен азыр ырайчылык каттын бардыгын окусам убакыт кетет. Мынтип жазыптыр. 5-класстын окуучусу. Сиздер сокурга көз, дүлөөгө кулак, караңгыга шам чырак, жан дүйнөгө азык берген улуу инсансыздар. 5-класс көрдүңүздөрбү? Сөз байлыкты караң, жан дүйнөсүн караң. Ошол баланы каухардай кылып жалтыраткан, таптаган мүнүшкөр бул агай да. Эми азыр дагы кыз айтат, мен өзү аябай жашоону сүйчү элем. Бирок жашоону андан 5 бетер сүйүп калдым дейт. А жашоону сүйүш үчүн мен адамды сүйүшүм керек турбайбы? А мен сабак өттүм да, жаман адам жок. Бардык адам жакшы. Мен оюмда оң каарман, терс каарман деп жүрүп, мен эжеке адайбатта терс каарман жок турбайбы дейт. Жок. Терс каарман бул биздин башыбыздагы эле ой да. Анан англис тили сабагын өттүм кийинкиде. Англис тилин окугандан кийин дагы ырайчылык кат беришти. Сиз англис тилин оңой эле үйрөтүп койдуңуз го, бизге кыйын туюлду эле дейт. Оңой эле тил үйрөнүш. Себеби биз бир койду бүкүлү жей албайбыз туугандар, туурабы? Эгерде бөлүп жилик кылып, кашка жилик, жото жилик кылып койсун, 6-дан 1 койду жейт. Демек, англис тилин жиликтеп үйрөтсө оңой болот. Проект. Анан акырында силер жада турган окшойт, 4 сабак айткым келет да.